Башка бир видео сабакта жөнөкөй бөлчөктү бүтүн санга көбөйтүү боюнча сөз кылганбыз. Анда 3төн 2 жөнөкөй бөлчөгүн 6 бүтүн санына көбөйткөнбүз. Көбөйтүндүнү 4 деп эсептегенбиз. Бул сандардын көбөйтүндүсүн эсептөөдө 2 жолду колдонгонбуз. Биринчи жолду бул сандардын көбөйтүндүсүн эсептөөнүн ыңгайлуу жолу жана экинчисинде ал сандардын көбөйтүндүсүн эсептөөдү визуалдуу түрдө көрсөтүп бергенбиз. Ал эми бул видео сабакта жөнөкөй бөлчөктү көбөйтүүнү карап чыгабыз. Анда эмесе мисалды жазып алабыз. 4төн 3 көбөйтүү 2ден 1 амалын аткаралы. 2ден 1. 4төн 3 жөнөкөй бөлчөк, 2ден 1 бул дагы жөнөкөй бөлчөк. Экөөнүн көбөйтүндүсүн эсептөө керек. Бул жердеги берилген амалды негизинен биз 2ден 1 көбөйтүү 4төн 3 деп дагы жазып алсак болот. 4төн 3. Анда бул сандардын көбөйтүндүсүн эсептейли. Сандардын көбөйтүндүсүн эсептөөдө биз визуалдуу түрдө сан угунда көбөйтүп көрсөтөбүз. Анда бул жер бир сан угу, бул жердеги берилген 2 көбөйүүчү тең дурус бөлчөк болгондугу үчүн биз 0 менен 1 сандарынын аралыгын алабыз. Сан угунда 0 менен 1 сандарынын аралыгын алабыз. Биринчи көбөйүүчү 2ден 1. Бул сан угунда 2ден 1 санын көрсөтүп алалы. 2ден 1. Ал эми бул жерде 2ден 1 көбөйтүү 4төн 3 деп жатат. Демек 0 менен 2ден 1 сандарынын аралыгындагы 4 бирдей бөлүккө бөлүп алып, ал жерден 4төн 3 көбөйтүү 2ден 1 амалын көрсөтүү керек. Демек бул жерде сан угунда ар бир аралыкты 4 бирдей бөлүккө бөлүп алабыз. 4 бирдей. Бул жерде 4 бирдей бөлүккө бөлүп алдык. Анда бул жакты дагы бөлүп алалы. 4 бирдей бөлүккө. Анда бул жердеги 0дон башталган биринчи бирдик кесинди ал 4төн 1ге барабар. Бирок ал 0 менен 2ден 1дин аралыгындагы 4төн 1ге барабар. Анда бул жер 4төн 1, 4төн 2, 4төн 3. Демек бул бирдик кесинди бизге 4төн 3 көбөйтүү 2ден 1 амалын берет. Себеби бул жердеги 4төн 3 0 менен 2ден 1дин аралыгында көрсөтүлүп жатат. Анда негизинен бул чекит кандай мааниге ээ? Биз аны аныктообуз керек. Бул чекит кайсы санга барабар экендигин билүү үчүн аны 0 менен 1дин аралыгына карайбыз. 0 менен 1дин аралыгы кандай бирдик кесиндиге бөлүнгөн? Жалпысынан ал 8 бирдей бирдик кесиндиге бөлүнгөн. Бул жердеги бул бирдик кесинди 0 менен 1дин аралыгындагы 8ден 1ге барабар. Ал эми бул жер 8ден 2ге. 8ден 2. Анда бул жер 8ден 3кө барабар. 8ден 3. Негизинен бул амал бул түрдө жазып алсак болот. 4төн 3 көбөйтүү 2ден 1 алымына бөлүмүнө жазып алабыз. Анда бул жерден көбөйтүндү кайра эле бизге 8ден 3 санын берип жатат. Демек бул чекит 8ден 3кө барабар. Сандардын көбөйтүндүсү дагы 8ден 3кө барабар. Негизинен бул жердеги берилген бул амалдын баары бул чекитке тиешелүү. Биз бул амалды аткарууда 2ден 1 бөлчөгүн алгач сан угунда көрсөтүп алып баштадык. А эгерде 4төн 3 бөлчөгүн, жөнөкөй бөлчөктү бул сан угунда көрсөтө турган болсок, кандай болмок? Аны дагы биргеликте карап көрөлү. Анда дагы 0 менен 1 сандарынын аралыгын алабыз сан угунда жана ал сан угунда 4төн 3 санын көрсөтүп алабыз. Анда 1дей 4 бөлүккө бөлүп алабыз. Бул жер 1, 2, 3, 4. Анда бул аралык бизге 4төн 3 жөнөкөй бөлчөгүн көрсөтөт болчу жана 4төн 3 бөлчөгү менен 0 сандарынын аралыгында дагы 2ден 1ди көрсөтүүбүз керек болчу. Анда 0 менен 4төн 3түн аралыгын дагы 2 бирдей бөлүккө бөлүп алабыз. Ал чекит бул жерди көрсөтөт болчу. Көбөйтүндүнү кайра эле 8ден 3 деп эсептемекпиз. Бул жерден айта алабыз
2'den 1'di 4'tөн 3'kө көбөйтсө көбөйтүндү 8'den 3'кө барабар.